Bir нерсени унутпагыла эркектер. Аял эркектин көлөкөсү. Сен bir кадам кылсаң, ал көлөкөң 2 кадам кылат. Bir жол калп айтсаң деген сөз. Bir жол калп айтсаң, аял 2 жол калп айтат деген сөз. Bir жол аял менен айтсаң, аял уже 2 жол айтышат деген сөз. Ошонун себебинен аял менен мамиле кылганыңарда субханалла, биринчи өзүңөр таза болгула. Андан кийин субханалла менен аялыңар таза болот. Бул бекеринен айтылган эмес. Куранда тазага таза делген. Бул жөн эмес. Демек бул биринин аркасынан бир эр аркылуу ээрчийт деген сөз. О, үйлөнөр деле бирөөнү алып калсаң эле анан кийин ошо таза менен таза түш болуп калып эмес. Ал субханалла именно субхан жана үйлөнүп тургандар камас эле качан чылчадак болуп атканда шүмшүк сенга тийбейт болчумун, шүмшүк сени албай эле койсун болмок экен. Жок, андай эмес субханалла. Бул жерде ошону айтып аткан киши өзү бузук болгон себебинен ошол киши попадание болуп калды деген сөз. Түшүндүңүздарбы? Ошол себебинен көлөкөнү ээрчитерде өзүңөр туура болгула. Анда көлөкө туура болот иншалла. Эгер балдарыңар жакшы болушун кааласаңар, менен ошо көлөкөгө жакшы мамиле кылыш керек. Ошол себебинен пайгамбарыбыздын айтканы бекер айтылган эмес. Эркек субхана башчы. Башчы деген сөз, эгерде сен кыргызча сөз бар билесиңби? Балык башынан сасыйт. Сен сассаң, ар жагы аялың дагы, балаң дагы